Салам достор, силер менен кайрадан Балапан шоу программасы. Алгач эфирибизди жагымдуу чыгарма менен баштап алалы. Үч про жалгыз тек үч кол комуз. Четилбек күүгө келбет чебер колсуз. Оп-оңой жөп-жөнөкөй көргөн көзгө бирок да өнөрү бар айтып болгус дегендей бүгүн бизге таланттуу комузчу кыз келди. Саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Биздин студияга кандай келип болдуң? Жакшы. Өзүңдү тааныштырып кетесиңби? Ооба, менин атым Талабекова Батмакан. Мен Московский районго караштуу Беловский айылынан келдим. Комузга канча жылдан бери катышасың? Комузга 3 жылдан бери катышам. 3-4 класста киргем комузга. Канча күү билесиң? Көп эле күү билем. Күү, ыр. Сага жаккан күүң кайсы күү? Мага жаккан күү бул садакакты деген күү. Аябай шаңдуу. Кол ойнотмо жери да көп. Бүгүн бизге комуз менен кайсы ырды ырдап бересиң? Бүгүн силерге апакем деген ырды ырдап берем. Анда сенин ырыңды достор менен чогуу көрөлү. Star.
Үнүң жакшы экен, сен вокалга барасыңбы? Ооба, вокалга дагы 3 жылдан бери барып жүрөм. Вокалга дагы, комузга дагы барасыңбы? Ооба, вокалга дагы, комузга дагы, кошумча театральныйга дагы барам. Мугалимиң ким сен? Вокалдан берген мугалимим бул Эрнест Өмбаев, комуздан берген бул устатым бул Турарбек агай Мударбек уулу Турарбек. Театральныйдан берген эжем бул Назия Битаева. Анын баарына канча жетишесиң? Анын баарына өзүнүн графики боюнча жетишем. Мисалы, театральныйым 2-де болсо, комузум 3-тө. Ар кайсы күндөрдө болот. Сенден башка үй бүлөгө дагы музыкага ким жакын? Эжекем жакын. Ал да комузга барып баштагандыктан мен да барып баштагам. Ал да комуз чертеби? Ооба, ал да комуз чертет. Ал дагы мурунку жылы комузду кызыл диплом менен бүткөн. Вокалдан сабак алам деп калдың, анан кандай ырларды ырдайсың? Аяктан мен жашыма карап ырдайм. Мисалы, кички болсом анда кички ырларды, оңой ырларды ырдайм. Азыр мен уже чоңоюп, уже деңгээлим өсүп калды. Ошон үчүн мен азыр оор ырларды ырдайм. Мисалы? Мисалы, Санат ыры, Кыргыз жери, дагы көптөгөн Ала Токурукка келбит эл болбосо, Роза Амановна ыры. Бизге бир ырды ырдап бербейсиңби? Кайсы ырды ырдап бересиң? Мен комуз менен анда Ала Токурукка келбит эл болбосо деген Роза Аманованы ырдап берейин. Аккан су түскит албайт, сай болбосо, караңгы жарык болбой, тай болбосо, чырактан пилип күйбөйт, май болбосо, таланын көркү кайда, гүл болбосо, açıp kuat albay, gün bulboso, akınlar ırday albay, til bolboso, düşmanın жазганы bir sür bolboso, Ала Токурукка келбейт эл болбосо. Ayaldın körkü kayda, çaç bulboso, olordun salmağı az, taş bolboso, uzaka kar jetpeyt, kat bulboso, jigittin namı çıkpayt, mat bulboso, bolboy, nur bolboso, sodanın işi жүрбөйт, pul bolboso. Nan çaynap juta albaysың, tiş bolboso, balbandın atı çıkpayt, güç bolboso, көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда бардык жарак бүт болбосо, чарбанын көркү
алар толкуп ташпайт сел болбосо, аргыма катарыбайт бел болбосо, канга түшүм кайда жер болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо. Абдан сонурду айткансың. Чынында үнүңө береке. Сен күүжө жаташ үчүн канча убакыт керек? Ырым же күм оңой болсо 1 күндөй керек или 2 күндөй керек. Күү аябай чоң болсо анда бир 2 жумадай керек болуп калат. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте мен ырчы болгум келет. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университетинде тапшыргым келет, аякта вокал тарабына. Сен кайсы ырларга көбүрөөк басым жасагың келет? Фольклорбу же эстрадныйбы? Көбүнчө эстрадный, фольклор деле жакшы, бирок эстрадныйга көбүрөөк тартам, народныйга. Сенин эстрадный ырдаган ырың бар. Ошону чогуу көргүлө эле. Анда достор, бизден алыстабаңыздар. Батмаканын ырын чогуу көрөлү. Сулуулугу жарашкан, суктанышып карашкан, жазым окшош апама, окшош апама. Жулулугу илеби, жумшак назик жүрөгү, жазым окшош апама, окшош апама. Жайнаган жашылым менин жазым, жазым жарык жап-жашыл, жаз ачырда бак жашыл, жалындаган жаз жашыл, эй жаз жашыл.
мага ыр аябай жакты. Батмакан, үндү тарбиялаш үчүн эмнени ичпеш керек? Муздак сууларды ичпеш керек, морожен жебеш керек. Ырдардын алдында конфет же сагыз жебеш керек. Мага кызык болуп атат. Аларды жесе үн чыкпай калабы? Аларды жесе үнүң ооба жакшы чыкпай калышы да мүмкүн. Үнүң жабылып кала тургансы болот. Ал учурда үндү кантип тарбиялайсың? Ал учурда үндү мен ырдап турам же ырдаганга караштуу күнүгүлдө ырдап үнүмдү өстүрөм. Батмакан, сен жомок окуйсуңбу? Жок, жомок окубайм. Бирок мектептерде да жомок окуганда, адабий окууда жомок окуганда же кыргыз тилде жомок окуйбуз. Анда биздин Роза апабыздын жомогу бар. Андай көз чогуу көрүп келели. Достор, бизден алыстабай Роза апанын жомогун чогуу көрөлү. Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм, балдарым. Анда эмесе мен силерге бүгүн жомоктор дүйнөсүндөгү жомокторду окуп берейин. Балдар, мен силерге төлгөчү бала жөнүндө жомок окуп берейинби? Бул төлгөчү баланын акылдуулугун, кандай касиеттер бар экен, азыр ушу жомок окуп бүткөндөн кийин түшүнөсүңөр. Анда эмесе экранга жакын келип, мага жакыныраак болуп, ушу төлгөчү бала жөнүндө жомогумду уккула, жакыныраак отургула, балдар. Илгери бир хан жашаган экен. Анын 40 жигити болот. 40 жигити чогулуп бир күнү ханын казынасынан алтындарын уурдап кетишет. Бирок ол алтындарды ким уурдаганын эч ким билбей калат. Хан болгон жерден издетет, эч ким таппайт, дагы эч ким көрбөйт. Болгон элине хан жар салат. Кимди-ким алтындарымды таап берсе, теңин ошол берем дейт. Убакыт билинбей өтө берет. Жоголгон алтындар табылбайт. Хан катуу ойлонот. Дагы бир күнү кыйын деген төлгөчүлөрдү чакырып алып, аларга төлгө салдырат. Төлгөчүлөр дагы таба алышпайт. Хандын 6 айласы кетип, бир күнү абышка менен кемпирдин жалгыз баласын алдырат. Сен менин жоголгон алтындарымды таап бересиң, эгер таппасаң, башымды алам дейт. Бала нар ойлонуп, бери ойлонуп, акыры ханга минтип айтат. Ханым, мага 40 күн уруксат бериңиз. 40 күнгө таап берем. Айткандай 40 күн мен сиздин үйүңүздө жашап, 40 күн кечкисин гана төлгө салам. Мага 40 жаңгак алдырып келип бериңиз, деп суранат. Хан макул болуп балага өзүнчө боз итиктирип берип, 40 күн бакмай болот. Баланын ишенимдүү айткан кебинен шек алган 40 жигит күндө кечинде аңдымай болот. Кантип төлгө салат болду экен деп ойлонушат. Биринчи күнү бала бир жаңгакты алып чыгып, жейт дагы. Мына, эми 49 калды. Бирөө келди деп айтат. Бул сөздү уккан хандын 40 жигитинин бири таң калат дагы, башкаларын айтып келет. Ай, бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди да билип койду. Алтырсын бирөө келди, 39 калды деп менин барганымды көрүп тургандай билди дейт. Экинчи күнү дагы бир жигерик келет. Ал дагы боз үйдүн сыртына аңдыйт. Бу жолу дагы бала жаңгакты колуна алып, мына ошентип экинчиси келди. Эми дагы 38 калды деп айтат. Бул сөздү уккан аңдып келген жигит дагы таң калып, ал дагы айтып келет. Бул кыйын төлгөч экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Чыныбызды айтып эле калгандарды кайтарып берели дейт. Буту аксак бир жигит каршы болуп,
Жок. Эртең мен өзү барып аңдыйм. Эгер менин барганымды билип койсо, анда ачыгын айталы дейт. Бу жолу 40 жигит абдан каты коркуп, буту аксак жигиттин айтканына макул болушат. Эртеси күнү кечинде буту аксак жигит баланы аңдыганы келет. Бала кечки тамакты жеп болуп, дагы бир жаңгакты колуна алып, "Мунусу да аксак койдой болгон эме го" деп, чети кетилген жаңгакты колуна алып, жакшылап карап, "Мына, колума 3-сүсү келди. Эми дагы 37си калды" дейт. Бул сөздү укканда баягы аксак жигит коркуп, бизди билип койду деп өзү кирип келет да, болгон ишти болгондой айтып берип, казнадагы жолгон алтын капчыгынын ичиндеги катыл экенин билгизип, бала сырын ичине катып, хандын эмнесин аяп олтурам. 40 күн мени бага берсин, 40 күндөн кийин айтайын деп ойго келип, мен 40 күн болгондон кийин ханга айтам. Хан силерди жумшайт, силер болгон алтындарды алып келгендей болгула дейт. Корккон жигит айыбызды ачып салат деген ойго, бул сунушка макул болуп, сыртка чыгып кетет. Бала ойдо жок жерден алтындар табылып калганына сүйүнүп, 40 күн хандын багуусунда боз үйдө чалкалап жатып, жакшылап эс алат. Качан 40 күн болгондо билмексен болуп, хандын алдына келип, алтындардын кайда катылганын жай сөз менен айтып берет. Хан сүйүнүп, жигиттерин жумшайт. Жигиттери катылуу турган жерден алтындарды алып келип берет. Убада боюнча хан алтындын тегин балага берет. Бала алтындарды алган соң атасы менен энесин алып алыс жакка көчүп кетет да, атасы менен апасын багып, жыргап, куунап, бактылуу жашап калган экен. Мынакей балдар, акылдуу балдар ушундай болот. Силер дагы ата энеңердин сөзүн угуп, бейбаштык кылбай, жакшынакай болуп акылдуу бала болгонго аракет кылгыла. Бул жомоктор, дүйнөсүндөгү жомоктор, бул силердин акылыңарга акыл кошот, тартип, тарбияга үйрөтөт. Ушундай балдар, көрдүңөр балдар, кандай акылдуу бала, ата энесин сыйлап, аябай жакшынакай акылы менен ушундай хандын алтынын таап берип, ата энесине жакшы жашаганга шарт түзгөн. Ушундай балдар, анда эмесе бүгүнкү жомогубуз ушу менен аяктаймын. Келерки жолугушканга чейин балдарым сак саламатта болгула. Мына Батма ханым, сен менен сүйлөшөтүп, убакыт кантип өткөнүн да билбей калдым. Учурдан пайдаланып, сен апаңа, атаңа, чоң атаңа, досторуңа салам жолдосоң болот. Мен үй бүлөмө салам жолдойм, тайнеме, эжекеме, апама, досторума, деги бүт кыргыз жерине салам жолдойм. Сага чоң рахмат. Биздин эшик ар дайым ачык. Сен да башка өнөрлөрүңдү көргөзүп кетсең болот. Сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман тургула.